Нарын шаарындагы Арстанбек Буйлаш уулу атындагы номер 8-орто мектеби, кыргыз тили мугалими Жусупбекова Тинатин. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-класстары үчүн кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тили сабагын баштайлы. Сабактын темасы: грамматика, сынатоочтун даражаларын кайталоо, лексикасы, таланттуу адамдар силердей кезинде. Сабактын максаты: бүгүн сабактын жүрүшүндө сынатооч анын даражаларын кайталайсыңар. Даражаларды бири-биринен айырмалап, аларга карата тапшырмаларды аткарасыңар. Кептик темада таланттуу адамдар силердей кезинде деген текст менен иштеп, суроолорго жооп бересиңер. Алгач балдар, сынатооч деген эмне экенин эсибизге түшүрүп кайталап алалы. Өзүңөр билгендей, сынатооч заттын өңүтүсүн, температурасын, даамын, сын сыпатын, көлөмүн билдирет жана кандай деген суроого жооп берет. Сынатоочтун өзүнө тиешелүү 4 даражасы бар. Алар: биринчи даража жай даража, салыштырма даража, басаңдатма даража жана күчөтмө даража. Эми балдар, ушул сынатоочтун даражаларынын ар бирине токтололу. Жай даража: заттагы белгинин нормада экенин көрсөтсө, жай даража деп аталат. Жай даражанын өзүнө тиешелүү мүчөсү жок. Ал башка даражалардын жасалуусуна негиз болот. Сүрөттөгү мисалга көңүл буралы. Мен ысык боорсокту жакшы көрөм. Кандай боорсокту? Ысык. Бул жерде жай даражадагы сынатооч ысык деген сөз. Ал заттын белгисинин нормада экенин көрсөттү жана уңгу түрүндө турат. Экинчи даражабыз бул салыштырма даража. Салыштырма даража заттагы белгинин экинчи заттагы белгиден азыраак же көбүрөөк экенин билдирет. Ал төмөнкүдөй жолдор менен жасалат. Биринчи ыраак мүчөсүнүн жардамы менен, экинчиден караганда, салыштырганда, көрө жардамчы сөздөрү менен жасалат. Мисалы: Асандын бою Үсөндөн чоңураак. Асандын бою кандай? Чоңураак. Демек, бул мисалда Асан менен Үсөндүн бою салыштырылып жатат жана салыштырма даража ыраак мүчөсүнүн жардамы менен жасалды. Басаңдатма даража. Заттагы белгинин нормага жете бербегенин билдирсе, басаңдатма даража деп аталат. Ал гыч, ыш, гылт, ылжың мүчөлөрүнүн жардамы менен жасалат. Эскерте кетүүчү нерсе, басаңдатма даража менен өң түстү билдирген сынатоочтор гана өзгөрөт. Мисалы: кемеден көгүш асман көрүнүп жатты. Кандай асман? Көгүш. Демек, бул мисалда өзүңөр көрүп тургандай көк эмес, көгүш. Нормага жете бербей калды жана басаңдатма даража ыш мүчөсүнүн жардамы менен жасалды. Күчөтмө даража. Заттагы белги сапаттын өтө эле жогору же төмөн экенин билдирсе, күчөтмө даража деп аталат. Ал эки жол менен жасалат. Эң, өтө, чымкый, аябай, абдан бөлүкчөлөрүнүн сынатоочтон мурда келиши менен жана сынатоочтун биринчи муунунан кийин п тыбышынын жалганышы менен күчөтмө даража жасалат. Эжеме сапсары гүлдөр жагат. Кандай гүлдөр? Сапсары. Өзүңөр көргөндөй, сары деген сынатоочко биринчи муундан кийин п тыбышы жалганып, күчөтмө даражадагы сынатооч жасалды. Эми балдар, сабагыбыздын кептик темасына өтөлү. Өзүңөр сабактын башында билгендей, бүгүнкү кептик темабыз таланттуу адамдар силердей кезинде деп аталат. Бүгүн таланттуу адамдардын ичинен залкар акыныбыз Алыкул Осмоновго кайрылабыз. Анда эмесе балдар, китебиңердин 167 бетиндеги 21 көнүгүүдө берилген текст менен иштейли. Алыкул Осмонов. Акын Алыкул Осмонов ата-энесинен эрте ажырап, балдар үйүндө тарбияланган. Ал узак өмүр сүргөн жок, бирок көптөгөн ырларды жана драмалык чыгармаларды жараткан. Анын көптөгөн ыр жыйнактары бар. Акын котормочулукка да кызыккан.
Ал Шекспирдин, Пушкиндин, Крыловдун, Руставелинин чыгармаларын кыргызча которгон. Анын котормолорун сынчылар абдан жогору баалашчу. Акын өмүрүнүн акыркы жылдарында абдан катуу ооруса да жашоону даңазалаган ырларды көп жаратты. Акын ыр жазууга гана кызыкпастан, музыкага да абдан кызыккан. Анда эмесе балдар, ушул текст боюнча суроо жооп уюштуралы. Биринчи суроо: Алыкул Осмонов канча жыл жашаптыр? Ал кандай чыгармаларды жараткан? Үчүнчү суроо: Алыкул Осмонов кимдердин чыгармаларын кыргыз тилине которуптур? Акын өмүрүнүн акыркы жылдарында кандай темадагы чыгармаларды көбүрөөк жаратыптыр? Акыркы суроо: Алыкул Осмонов ыр жазуудан башка дагы эмнеге кызыкчу экен? Азаматсыңар балдар, эми ушул текстте кездешкен жаңы сөздөр менен иштейли. Сөздүк дептерлериңерди алып чыгып, жаңы сөздөрдү жазып алабыз. Балдар үйү, детский дом, ырлар жыйнагы, сборник стихов, котормо, перевод, өмүрүнүн акыркы жылдарында, в последние годы жизни, катуу оору, тяжелая болезнь, чыгарма, произведение. Балдар, биз бүгүн сабагыбыздын грамматикалык багытында сынатооч жана анын даражаларын кайталап жатабыз. Азыркы боло турган тапшырмалар сынатоочтун даражаларына байланыштуу болмокчу. Биринчи тапшырмага көңүл бурабыз. Түстүү калемдерибизди алып чыгабыз. Өзүңөр көргөндөй, бул жерде жай даражадагы жана басаңдатма даражадагы өң түстү билдирген сынатоочтор берилген. Силер түстүү калемиңер менен туштарына сынатоочторду боёйсуңар. Биринчи тапшырманы аткарып бүтсөк, анда экинчи тапшырмага өтөлү. Мында көк, ачуу, жакшы, арык, ысык деген жай даражадагы сынатоочтор берилди. Силер балдар ушул берилген сынатоочторду салыштырма даражада жана күчөтмө даражада өзгөртөбүз. Күчөтмө даражада кечке чейин эле п тыбышын колдоно бербегиле. Бөлүкчөлөрдү да колдонуп өзгөрткүлө. Балдар, бүгүн биз силер менен сынатооч анын даражаларын кайталадык. Сабагыбызды жыйынтыктап жатып, тест менен иштейли. Биринчи тест. Эң, аябай, абдан, өтө, чылк деген бөлүкчөлөр кайсы даражаны уюштурат? А варианты салыштырма даражаны, Б варианты күчөтмө даражаны, В варианты басаңдатма даражаны. Экинчи тест. Салыштырма даражаны кайсы мүчө жасайт? А варианты гыч мүчөсү, Б ыш мүчөсү, В варианты ыраак мүчөсү. Ойлонобуз. Кийинки суроо. Басаңдатма даражада кайсы сынатоочтор өзгөрөт? А варианты өң түстү билдирген сынатоочтор, Б даамды билдирген сынатоочтор, В варианты көлөм ченемди билдирген сынатоочтор. Үйгө тапшырма алабыз. Китебиңердин 23 көнүгүүсүндө берилген Алыкул Осмоновдун музыка деген ырын окугула. Кааласаңар интернеттен обону менен уксаңар да болот. Ырды жакшылап түшүнүп алып, ырдын негизинде 8-9 сүйлөмдөн турган чакан эссе жазгыла. Эссеңерде сынатооч анын даражаларын катыштыргыла. Үйгө тапшырма түшүнүктүү болсо, кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.